Көптөн күтүлгөн күн келип, айылдыктардын көңүлү жибиди. Жеңиш айылын аралатып, газ түтүктөрү орнотулуп, ар бир тургун ага туташканы турат. Тургундардын купулуна толчу иштин чыгымдарын Газпром өз чөнтөгүнөн чыгарып, кошулууга дагы акы сураган жок. Ал эми үйгө чейин түтүк улап берүүнүн баасы 2 эсе арзандатылды. Эң негизги биздин колдонуучулардан сураныш азыркы убакытта биз ушундай акция өткөрүп атабыз, акысыз подключение кылып атабыз. Анан баасын да түшүрдүк. Азыркы убакытта ушул акция менен колдонуп алып, газга кошулуп алыш керек да. Анткени андан кийин биз жайында 2017 жылдын программасын баштайбыз. Очередь көп болуп калышы мүмкүн, ошон үчүн тездетип азыр кошулуп алса болот эле. Эми айыл тургундары көмүр жагып убара болушпайт. Газды үй жылытууга дагы кошууга даярданып жатышкандары бар. Бирок негизинен тамак аш жасоого гана колдонушат. Баасы арзан, электр энергиясы өчүп калган күндө деле очокто от жанып турат. Газ кошуу жакшы да бизге. Мына турмушка жеңилдик берет. Үйдү жылытканга жана тамак аш кылганга жеңилдик эле болуп калды бир канча. Şu murda pechkaga jagып, плитага сайып тамак кылчу элек. Азыр эми ошо газды колдонгонго кубанып атабыз. Расмий ачылышта концерттик бөлүгү уюштурулуп, шаң шөкөтүнөн өттү. Кичинекей бийчилер, спортчулар көпчүлүктүн көңүлүн көтөрүштү. Кыскасы майрамдык маанай жаралып, айыл башчысына чейин ыраазычылыгын билдиришүүдө. Газ баллонду 550 сомго алабыз. Ал эми Газпром баары алып келишиң керек, кайта коюшуң керек. Бул мага расход да. Ал эми бул карасаң, биз аны бир ай жакпайбыз да. Ал кылсак 200 сом, 150 сом эле болот экен да. Бир ай жаксаңчы бул природный газды. И өсүп бул эми жалын күчтүү болот экен да. Эми кандай эконом болуп атат мына карасаң. Өсүп дагы мынага отопление кошсок, көмүрдү алып келесиң. Расходу. Анан аны жагасың. Канча деген пыл, чаң. 2016 жылы Газпром Кыргызстан 50 чакырым түтүк улап, 10 конуш газдаштырылса, бул жылы иш кыйла көбүрөөк болот. 12 айда 430 чакырым түтүк уланып, 12 конушка газ берилет. 2030 жылга чейин 400 айылды көгүлтүр от менен камсыз кылуу планда бар. Канат Рыскулов, Эльяр Бектемиров, 5 канал.